Саламатсыздарбы, Назигайым подкастынын көрүүчүлөрү. Сиздер мени кайрадан биз Асел Шербекова жана мен Аида Абдырасулова. Саламатсызбы Аселайым? Саламатчылык. Сиз менен бүгүн кайрадан көрүшкөнгө кайрадан кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Бүгүнкү биздин темабыз кыздар үчүн арналат. Темабыз кантип бай күйөө табам. Кызыктуу экен. Кызыктуу го. Анткени азыркы учурда кыздардын идеал тутканы бул бай болсо экен, машинасы болсо экен, анан биз бөлүнүп өзүнчө жашасак экен деген мындай Каалоосу бар, каалоосу бар, нафсы күчтүү болуп жатат да. Ошол боюнча биз бүгүн сиз менен сүйлөшөбүз. Кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи ушундай талаптарды коюп чыккан туурабы? Же кыздар өзү биринчи ошол талапка туура келиш керекпи? Ошол боюнча дагы биринчи ошол темадан баштап кетели. Бай күйөөнү каалоо боюнчабы? Бай күйөөнү каалашат. Азыр эч ким, мисалы үчүн мен жөнөкөй адамга турмушка чыгам, өзүбүз курабыз, баары бирге болот деген аз эле угасың да. Негизи бул оюмча, эми көз карашым менен айтайын. Бул эми каяктан келди? Бул деген эми аялдын табиятында эркектин мындай багуу, каржылоо, ал негизинен ошол бар сапатта эркектер каржылоо керек аялды. Берешен эркек, каржысы бар эркек, аялынан аябаган берешен эркек, күчтүү эркек аялдар үчүн дайыма кадыр барктуу. Балким ошол өзүнүн табияты, аялдын табияты кандайдыр бир каржыга муктаж болгондуктан, же болбосо сырттан бир күчтүү адамдын каржысына муктаж болгондуктан гана келип чыккан нерсе деп эсептейм мен өзүм көз карашымда. Ошол эле кезде күйөөм бай болуш керек деп иштебеген эркектерди, же болбосо эми эркектин баары эле иштейт го, эми азыркы заманда иштебеген эркектер өтө аз да. Ушундай бир байлыгы аз жагына кароо бул таптакыр туура эмес деп эсептейм. Себеби байлык, акча адамдык адеп ахлакка, же болбосо адамдык кадыр баркка туура келбей турган көрүнүш да. Мындай салыштырып болбойт. Эң биринчи адамдын адеп ахлагы бар го. Адеп ахлак, кадыр баркы ал өтө жогору турат да. Эгерде кайсы бир жолдошко турмушка чыгаарда адеп ахлагы, акыл эси, ак караны ажыраткан акыл эси бар болгон болсо, ал эми акча табуу тарапты ал үйлөнгөндөн кийин өтө мындай колго алып кете алат. Бул үй, машина деген нерсе бул өтө мындай жөнөкөй, Кудайдын бир кандайдыр бир береке эшигин ачып койсо, ал бир-эки айда эле жөн эле келе турган нерсе да. Аны биз деген көбүнчө мындай таптакыр жоктукта өскөндөр, же болбосо көрбөгөндөр, акча көрбөгөндөр деп айтайынчы. Көбүнчө ошондой баягы психологиялык тараптан көп ушундай жоктукту көп көргөн кыздар дагы балким ошол нерсени каалоосу мүмкүн, аны чоң нерсе деп түшүнүшү мүмкүн да. Үйдү, мисалы машина деп айтып атасыздар го, аны чоң дүйнө деп түшүнүшү мүмкүн. Бирок аны нормадагы ой жүгүртүүдөгү аял үчүн бул үй, машина деген аны табуу жеңил. Кудай дайым ырыскыны эшигин ачат, Кудай берет деген ишеним бар дагы эркектеги чыныгы адеп ахлагы бар эркекти тандай алат. Демек бул акча жетишпей жашагандыгынан ошол нерседен болушу мүмкүн. 100% дебейбиз, бирок көбүнчө ошол тараптан, ошол себептен болуп калат. Мисалы үчүн кыздарда эми азыр көп тандоо болуп жатат да. Мен артыман 5-6 жигит чуркайт, кайсыбиrini тандашымды билбейм, бири гүл алып келет, бири дагы башка белектерин алып келет депчи. Ошол учурда кандай тандоо кылыш керек? Кимисине барыш керек? Ошондо белек бергене карата тандабаган болот абы? Негизи мен артыман 5-6 бала чуркайт. 5-6 бала. Баары сонун, баары жакшы, баары белектерин беришет, бирок мен кайсынысы менен бирге болом, билбей жатам дегендерге кандай кеңеш бересиз? Андай учурда деген адам өзү, эгерде аялдар акыл эс, анан психологиялык тараптан жетилген болсо, эмоционалдык интеллект деген бар да. Бизде ошол тараптан эгер жетилген болсо, толук жетилүү болгон аял заты өзүнө кандай эркек туура келерин ал бир жолу сүйлөшкөндө эле, же болбосо сүйлөшпөй туруп эле өзүнүн тандоосу болот да. Мага мындай эркек деп сүрөттөй алат. Ал менен бир эле мисалы, эмне үчүн биздин ислам боюнча 3 жолу жолукканга мүмкүн деп айтылат. Себеби ошондой өзүнө туура келген эркекти тандоо үчүн. Эгерде сен кайсынысы менен калсам, кайсынысы мага туура келет деген сыяктуу ойлонуп аткан болуп, өзү чече албай аткан болсо, демек ал турмушка чыгууга даяр эмес деп эсептейм. Даяр аял, даяр кыз
ал нерсени бирөөсүз дал өзүнүн көз карашы менен чече алат да. Ал үчүн сөзсүз өзү менен иштөө керек аялдар. Эркекти туура тандаш үчүн мисалы дайым биз сабактарыбызда айтып келебиз, психологиялык жетилүү бул өтө маңыздуу. Акыл интеллект тараптан да, акыл тараптан да көрөгөч болуу, даанышман болуу да аны бир экеле суроолор менен ал эркекти мындай сынап койсо болот. Кайсы эркек туура келеринчи. Өзү жетилип даяр болгондо гана тандай алат демек кыз. Тандай алат. Азыр эле айтып кеттиңиз, 3 жолу жолугушуу баардын деп. 3 жолу жолугушуу жетиштүү адамды таанып бергенге. Анткени 3 жолу жолуккандан кийин биз жакшы биримизди таабай калыптырбыз, менин адамым эмес экен деп ажырашып кетишкендер болот да. Азыркы учурда блогерлерди деле көрсөк болот. Ошого кандай карайсыз? Жетиштүү болобу? Негизинен адам жетилген адам бар тараптан, 4 тараптан тең жетилген адам. Эмоционалдык тараптан, акыл интеллект тараптан, руханий тараптан, физиология тараптан жетилген адам. Бул деген баардык адам менен карым катнаш кыла алат. Кандай адам менен болсо да карым катнаш кыла алат да. Ал эми ал 3 жолу жолугабы, 30 жолу жолугабы, ал маңыздуу эмес. Жолугуу бул жерде маңыздуу эмес. Маңыздуусу сен баардык адамдын түшүнө алууң. Ал адамдын башка адамдын акысына кирбей, сен ал менен сүйлөшө алууң. Бул ошол маңыздуу да. Мисалы, ошол айтып атасыздарбы 3 жолу жолугуп деп, жолукпай деле өзүнүн жоопкерчилигин билген аялдар бар. Жолукпай деле чыгып, өмүр бою жашагандар бар. Ошол эле кезде 5 жыл, 10 жыл сүйүшүп, күйүшүп, же болбосо 5 жыл, 7 жыл деп айтайынчы. Сүйүшүп, күйүшүп, ошо менен ажырашып кеткендер дагы көп. Мисалы 4 эле күн жашап, 7 жыл сүйүшүп, 4 жыл жашап ажырашып кеткендер бар. Мен өзүмдүн дагы туугандарым, тааныштарымда да бар. Жаш кезинен баштап сүйүшүп жүрүп, анан жашоосу болбой ажырашып кеткендер көрүп эле атабыз да. Бул ал нерсеге адамды толук таануу дегенде бизде мындай да, жолугушуу учурунда бизде толук өзүнүн чыныгы жүзү менен чыкпайт. Адамдар көбүнчө чыныгы жүзүн жашырып коет. Жашырып коюшат. Анан ошол болгон маскасын көрсөтөт. Эркек менен жолукканда чыныгы аял кандай болсо, так ошо аялдын сапатын көрсөтөт. Ошол эле кезде эркектер дагы жолугушууда чыныгы эркек кандай болуш керек, ошол гана сапатты көрсөтөт. Ал ошто билет чыныгы мырза кандай болорун, бирок өзүнүн психологиялык көйгөйлөрү, проблемалары бар болсо, ошол проблемалар, ошол көйгөйлөр иштен чыгат да. Алар качан баш кошкондон кийин, чыныгы жашоо башталгандан кийин анан көрүнүп баштайт. Бирок жолуккан учурда мындай эмес болчу, же болбосо мурдан бул нерсесин байкаган эмесмин деп анан өкүнүүлөр анан ошондон келип чыгат да. Ошон үчүн эң биринчи чоң иш абалына өтүп, жолугушуу учурунда чыныгы өзүңдүн ички жан дүйнөң кандай, ички маскаң өзү кандай, негизи кандай адамсың, аны өзүңөн башка эч ким билбейт да. Мисалы мен өзүмөн башка эч ким мени жакшы түшүнбөйт. Мен эң жакшы өзүмдү түшүнгөн менмин. Мен өзүмдүн кандай адам экенимди мен толук жеткирип бере алам башка адамдарга. Бирок ошону көкбет болсоң көкбетмин деп айт. Эмне үчүн көкбет болуп калганыңды айт. Мисалы, жан дүйнөң эмнени каалайт, кандай эркекти каалайт, талаптарыңды айт. Анын баардыгы ошол жолуккан учурда баардыгы чечилүү керек. Ошол кезде эркек сен ошол талап, ошондой адам экениңе даяр болсо, андан кийин баш кошуу ошондо туура болот. Эгерде сен аны айтпай билбей чыгып алдың, же болбосо бир сага бир мүнөзүң бар, же болбосо бир ден соолугуңда бир кандайдыр бир ооруйсуң, ал менен чыга ала турган болсоң, анан чыккандан кийин ал нерсе билинген кезде ал оор тиет. Мисалы, сага дагы жолдошуңа дагы. Ошон үчүн ислам боюнча ошон үчүн баардыгы ачык айтылуу керек. Мүнөзүң, ден соолугуң баардыгы. Баарын ачык сүйлөшүп алыш керек. Оорусам оор атам, мен ушундай көйгөйүм бар, ушундай мүнөзүм бар деп. Кыздар психологиялык нормадагы эркекти кандай билсе болот, же кандай тандаса болот? Бул абьюзер экен, мен аны кийин билдим. Тигиндей экен деп айтышат да, тийип алгандан кийинчи. Ошондой адам качан жолугат кызга? Негизи кайсыл жактан баланын адекватный экенин билсе болот? Сырткы тарабынан, мисалы, кээ бир эркектер бар да, эненин толук эненин мээримин албаса, анда эркектер мээримдүү энени издейт жашоодо. Үйлөнгөн кезде дагы ал биринчи сүйлөшүп аткан кезде, же болбосо таанышып сүйлөшүп аткан учурда мындай сүйлөшөт да, мындай айтканда, өзүнүн ички баягы ала албай калган нерсесин сөзсүз арызданат да. Мен эне мындай, же болбосо ооруйм, же болбосо эми ооруйм деп айтпаса дагы ошону алып койчу. Мисалы, өзүнүн минус слабый тараптарын айтат да. Биз деген аялбыз го, биз аялбыз. Биз турмушка чыгып аткан кезде тескерисинче биз күчтүн издейбиз. Бирок андай эркектер
психологиялык тараптан жашы кичинекей болсо, анда аял кыз менен сүйлөшүп аткан кезде тескерисинче ал кыздан күтөт, бир нерсе күтөт да. Өзүнүн албай калган нерсесин кыздан сурап баштайт. Башында эле билинет ал. Эгерде ошол нерсени байкаса, аны мындай оор айтканда эмчек сурайт да. Соска сурайт. Бат сразу качып кетишкен. Соска сурайт. Же болбосо апасынын чыга элек экенин өзү чечкиндүү эмес, чече албайт. Аялдан соска сурайт да. Соска сурайт. Так, ал башында эле билинет. Өзү бардык жерде өзү чечим чыгара албайт. Же болбосо бирөөдөн сурайт, дайым бир нерсени сураган кезде өзү мындай болот деген өзүнүн ою болбойт да. Бирөөнүн ою менен жашайт. Анда жашоодо дагы көп кыйналып калат. Себеби баягы бизде деген эми кыздар чечкиндүү эркекти каалайт да. Ал учурда деген чечип койгон башка болот. Аял менен сүйлөшүүсү таптакыр башка. Андан кийин бирөөгө жолуккандан кийин анын ою бузула берет да. Башканын оюна кирип кетүү ушундай көп болот. Бул тандаган кезде ошол тарабына өтө көңүл буруу керек. Өзү чечкиндүү ою барбы, өзүнүн ой жүгүртүүсү барбы? Ал аялды коргой алабы? Ошол тарапка сепарация болгонбу? Сүттөн чыкканбы өзү? Соскадан чыкканбы? Ошонусуна кароо керек. Ошол эле кезде кээ бир кыздар бар да, өзү баягы кыйынчылыкта өскөн болсо, анан эркекти ошол кыйынчылыктан коргогусу келет. Мен чыгып ушуга жардам берсем деп ойлойт да. Бул жерде дагы өмүр бойку жашоосу мындай минус болот да. Жашоосунда көп көйгөйлөр болот. Себеби биздин табиятыбыз тескерисинче эркекти куткаруу эмес, эркек бизди куткаруу болчу да. Бул жерде деген роль алмашып калат да. Аялдар бул эркекти ушул кыйынчылыктан куткарайын деп, эркекти багуу менен алек болот, мен сага жардам берейин деп иштейт. Көп жерде жардам берип отуруп, акырында выгорание чарчайт да, выгорание болуп калат да. Качан ошол чарчап өзү мындай туруштук бере албай калган кезде жарылат. Ушундай учур дагы көп болот жашоодо. Азыр кыз жигит болуп жүрүшпөйбү? Көбүнүн жигити бар, көбүнүн девушкасы бар дегендей. Ошол нерсе кандай туура келеби азыркы учурда? Сүйүшүп жүрүү деген, мен ойлойм, ал просто эле самооценкасы ылдый болсо, өзүнүн баасы ылдый кыздар ошол бир эркек жанында жүрсө, өзүн мындай мен эркек карап атат деген сыяктуу өзүн жогору көрүшү мүмкүн да. Бир эркек менен же болбосо бирөө менен өзүн баалуу сезиши мүмкүн. Бирок чыныгы өз баалуулугун билген кыздар ал эркексиз деле жашоодо жыргап жашай алат жана ансыз деле жыргап жашай алат. Жана ошол эле кезде баш ийе алат да. Мындай айтканда, бул эркек менен сүйлөшүүдө деген азыркы учурда сүйлөшүүнүн аркасында эми сөзсүз мындай кошулуу деген нерсе турат да. Башында билинбейт, акырын сүйлөшөт. Эми жетилген эркек менен кыз сүйлөшүүсү бара баары бир аркасы кандайдыр бир зынага барышы мүмкүн. Же болбосо бир башка бир көйгөй сөзсүз чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бейтааныш эркек менен аялдын сүйлөшүүсүн пайгамбарыбыз ошон үчүн тыйган. Бирок баары бир сүйлөшүп жүргөндүн өзү зынага кирбейби? Сүйлөшүп жүрүүсү бул оозунун зынасы, кулактын зынасы, жүрөктүн зынасы бар да. Анан акырында тастыктоочу негизги нерсе бар. Тастыктоого алып барат анын аркасы. Ошон үчүн мүмкүн болушунча, эгерде кыздар өзүнүн өз баалуулугун көтөрсө, ал эркектерге кор болбойт деп ойлойм. Мисалы, өзүнүн бриллиант экенин сезсе, баалуу кыз экенин сезсе, анда көчөдөгү өзүнө нике кыйып үйлөнө албаган эркекке кор болуп жүрүү чырапка сезбейт өздөрүн. Ошондой мен ушундай айтам кыздарга. Өзүн баалуу сезген кыздар эч качан бирөөгө көз каранды болбойт. Ал эми качан баасы ылдый болсо, бир тараптан өзүн дайым минус тараптарын эле көргөн кыздар бар. Ошол нерсени толуктоо деп түшүнөм да. Мисалы, эркек карап атса, наоборот сыймыктанат да, мени карап атат деген сыяктуу. Бул ошол чечпеген минустарын толуктоо деп айтат элем кыздарга. Анан бул жерде мындай да бар да. Кээ бирөөнүн самооценкасы аябай түшүп кетсе, ушундай болуп, кээ бирөөнүн аябай жогору көтөрүп кеткен деп ойлойсуң да. Себеби азыр мисалы Казакстандагы Данелия блогерди эле айтсак, ал менин махрыма джет алып берген, личный самолет алып берген, эркекке турмушка чыгам дегендей өзүнүн принциптери бар, калоосу бар да. Сиз ушундай махрды чоң талап кылган кыздарга кандай карайт элеңиз? Бул махрдын өлчөмү канча болуш керек? Чоң болгону жакшыбы же кандай кичине болгону жакшыбы?
Ал махыр боюнча бул махырды эч маанилүү деп эсептебешибиз керек. Махырды кыздын кадыр баркы үчүн ошол алып аткан үйлөнүп аткан кыздын кадыр баркы үчүн кандайдыр бир махырды бере турган болсо баланын мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болуп эгерде махырды сураса, ал кезде никенин бир шарты болуп атпайбы, мисалы махыр берүү. Анда мен аны туура эмес деп эсептейм. Баланы кыскасы кыйнап койбоо керек да. Эгерде эми ал бир блогер деген эгер самолет сурап алган болсо, албетте анын деген балким самолет деген бир кичинекей бир дүйнө болуп кала турган бийик деңгээлдеги эркектер да бар да азыркы учурда. Балким андайлар болсо аны алып берип кое бериши мүмкүн. Эми биз көрүп атпайбыз жашоодо кээ бир эркектер өздөрү мен махырыңа үй алып берем, машина алып берем деп өздөрү айтышат. Махырыңа мага даярсыңбы деген сыяктуучу. Андай болсо аны туура эле көз караштамын да. Мисалы махырды жакшы сураган, жаман сураган, аны баланын дагы акыбалына карап коюш керек да, акылман дагы болуш керек. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, эң жакшы махыр бул аз суралган махыр депчи. Бул жерде жашоо ал махыр менен байланбайт да. Кээ бир адамдар махырды чоң сурап, чоң алышы мүмкүн. Ошол эле кезде эртең жашоосу жашабай калышы мүмкүн. Ошол эле кезде бирөө махырды кичинекей сурашы мүмкүн, мисалы 1000 сом, 2000 сом деген сыяктуу. Бирок ошо менен ал өмүр бою өзүнүн кадыр баркын билген, же болбосо эркек баалаган аял болушу мүмкүн. Бул махыр менен эч байланбайт. Бирок махырдын артында дагы бир ниет жатат атпайбы кыздарда? Мисалы, мен эртең ажырашып кетсем, ушул махыр мага страховка катарында сурап жатышат да. Ажырашып кетсек, бул квартира мага калат, ажырашып кетсек, бул машина мага калат дегендей ниеттен чыккандар бар да. Кыздар, кыздар ошол себептен. Бул азыр чоң тема деп айтсак болот да. Ал дагы мен мынтип ойлойм да. Аны бул эгер ажырашып кете турган болсо, бул үй мага калат, махыр мага калат да деген сыяктуу сурануусу бир жагы азыркы ажырашуунун саны көп болуп кетпедиби? Ошон үчүн алдын ала эле ошо ажырашуу бар, ажырашам деген ниетте да болуш мүмкүн деп ойлоп атам да. Бар ажырашам, андан көрө алдырып алайын депчи. Бул ниетти андай коюу өтө туура эмес. Эми бул Кудайга жакпаган эң жаман амал деп эсептейм. Аны деген ажырашып кетсек деп алдын ала план кылуу, анын аркасында ажырашуу сөзсүз турат. Себеби сен турмуш курууга, түтүн булатууга, мындай айтканда, үй бүлө курууга даяр эмессиң ал кезде. Негизи толук даяр адам ал ажырашып кетүү эмес, тил табышуу дегенди ойлонот да. Ажырашууну ойлонбойт алар. Только тил табышуу. Кантип тил табышып, кантип жашаганга болот деген сыяктуу. Адам менен оңой, жеңил тил табууну. Эми деңгээли бийик адам ошондой да. Бардык адам менен жеңил тил табыша алат. Ошол жагын өрүстөт. Демек, деңгээли бийик адам болуш керек. Бул эми махырды биз чоң дүйнө деп эсептебешибиз керек да, негизиненчи. Эгерде эркекте мүмкүнчүлүк болсо, эгер аябап аткан болсо, ал деле туура эмес. Бул берешенди кыздар жакшы көрүшөт. Ошол эле кезде мүмкүнчүлүгү болбой туруп, чоң махырды суроо дагы бул дагы туура эмес. Бул жерде баардык жерде ошол тандап аткан эркегине жана өзүнүн деңгээлине дагы карап чечкен жакшы болот да. Кээ бир адамдар бар, махыр деле сурабай эле, балким Пайгамбар саллаллаху сүннөттөрүнө амал кылып, сонун жашап аткандар бар. Үлгү болгон адамдар, үй бүлөлөр бар, мисалы, аны деле көрүп жүрөбүз. Негизи эркекти тандоодо кандай критерийлер бар? Ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн, бирок эң негизгилери кандай болуш керек? Тандаганда сөзсүз мен өзүм көз карашым, эми биз дагы көп жылдык үй бүлөлөр менен иштедик, көп жылдык айымдар менен иштеп, баягы практикабыз дагы көп киши катарында айтат элем, эң көңүл бура турган нерсе бул өзүң туура келе турган деңгээлдеги адамды тандоо. Мисалы, эгерде сенде тегин ата текти кароо биздин кыргыз элинин өтө мындай бир көрөгөчтүгү, акылмандыгы ушул жерден да билинип турат. Сөзсүз ата тегине да кароо керек. Мисалы, бир тектүү жердин кызы эгерде бир тексиз же болбосо кандай десек, эми төмөнүрөөк жерге турмушка чыга турган болсо, алар түшүнүү өтө кыйын болуп калат да. Тектүү жердин балдары, кыздары алар терең ойлоно алат, терең ой жүгүртө алат. Ошол эле кезде акылман, даанышман болот. Акылмандуулук, даанышмандуулук мындай өнүп өсүүнү ал кабыл албашы мүмкүн. Кээ бир адамдар бар, өтө мындай калып калган. Ошондой тараптарда бири-бирине туура келбей калышы мүмкүн да. Ошондо чогуу өсүп, чогуу өнүгүүнү мындай туура түшүнгөндөр баш кошсо, ошол тарабы дал келсе бул өтө нур үстүнө нур болот. Ошол эле кезде мен баары эмес да, бул жерде баары эмес. Кээде кандай болсо дагы, теги балким жакшы болбосо дагы мыкты болуп кеткендер дагы бар.
аны дагы мындай анализдөө керек, ал эми азыраак да. Ошону кандай анализдөө керек? Мисалы үчүн бай болбосо деле бул жигиттин эртең потенциалы бар экен деп көрө тургандар болот го. Потенциалын кандай көрүүгө болот? Аны дегенчи мындай да, мисалы ата тегин сүрүштүрүү бул өтө маңыздуу. Ата тегин сүрүштүрүү дегенде аны сүрүштүрүп койсоң болот. Эми мисалы мен турмушка чыгып атканымда менин ата энелерим барышкан. Барганда ошол айылдан барып менин жолдошум боюнча сураштырган. Ошол эле кезде мен кызымды жуучу түшүп келишкенде, ал кызымдын жери кандай болот экен, түшүп аткан жери кандай болот экен деп биз тайкелерибизден, дагы башка өзүбүздүн туугандарыбыздан ошонун айылына киши жөнөтүп, ошол жакты сүрүштүргүлө, байкаштыргыла, bunun теги кандай болду экен деп биз сүрүштүргөнбүз мисалы. Ал сүрүштүрүүгө толук мүмкүн. Эми Кыргызстан деген кичинекей эле мамлекетпиз да бизчи. Ошентип сүрүштүрүп, булардын деген теги жакшы экен деп анан ошол тегине карата биз макулдугубузду берип, анан кызыбызды бергенбиз. Аны сурап коюу, аны дагы өтө мындай өтө кароо керек деп эсептейм. Мурда оюм мындай эмес болчу. Азыр дагы көп киши менен иштегенден кийин аялдар менен эркектердин бири-бирине мындай ою түшпөй калып атпайбы? Ою түшпөй калат, же болбосо аялдын өтө мындай бир сонун ойлору бар, бирок эркек колдобой коет, же болбосо эркектин мыкты ойлору бар, бирок аял колдобой буттан тартып ажырашып кеткендерди көрүп атабыз. Ошолорду карагандан кийин демек деңгээл да бири-бирине туура келүүсү, акыл тараптан туура келүүсү. Бекеринен биздин исламда айтылбайт экен да, көмүр сатканга алтын саткан тең келбейт деген пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху өтө мыкты хадиси бар да. Көмүр сатканга алтын саткан тең эмес деген да. Бул жерде биз көмүр менен алтынды эсептебейбиз да, акча тараптан эмес, бар тараптан, деңгээлдери бар тараптан, акыл эси, мындай бир каржысы, себеби ошондой бир дал келбеген адам болуп калса, бири-бирине сүйлөшүүсү башка тараптан кыйналып калышат. Ошон үчүн ошол тарапты карап тандаганга толук мүмкүн да. Сен бир адам менен сүйлөшкөндө байкайсың да, туурабы? Анын ой жүгүртүүсү кандай экенин, максаттары кандай экенин, үй бүлөсү кандай адамдар экенин бир эле сүйлөшкөндө адамдын өзү көрүнүп турат. Ошон үчүн кыздар жигит тандоодо сөзсүз улуураак бир акылман адамдар дагы сөз ортого кийлигишүүсү сөзсүз керек. Мына биз жакында эле Алсындын кызын бердик. Ошол учурда дагы бала менен апасы жолугаардын алдында апасы дагы башка кыздарды, башка өзүнүн тааныштарын чогултуп, анан мен күйөө баламды тандап мындай көз карасыңдарды айткыла деп анан чогуу сүйлөшүп, анан туура келди, бизге жакты деп анан мындай макулдугун беришти да. Бирок анысына карабай сүйүп калгандар болот да. Анда кантсин? Ал катуу сүйүп калуунун аркасында ажырашуу деген нерсе турат. Бул катуу сүйүп калуу деген негизи жок. Бул катуу сүйүп калуу бул байлануу. Баягы жалгыз корккон адамдар байлануу. Мисалы катуу сүйбөйт да адамды. Ал просто байланат. Аны жоготкондон коркуп, ал жок болсо эмне кылам деген коркуунун аркасында бул байлануу деген нерсе турат да. Ал турмушка чыга элек да, чыкпай туруп кантип адамга байланып калыш керек, нике окулбаган, чыкпай туруп байланып калуу, ал деген аркасында ажырашуу деген нерсе турат сөз. Ошон үчүн биз деген эмне үчүн сен ошону байланып атасың ага? Биринчи ошол нерседен чыгып алсаң, жашоодо жакшы карым катнаш болот жолдошу менен. Эң баалуу кеңештер айтылып өттү азыр. Эгер сиз көрүп жаткан болсоңуз, албетте бул кеңештерди угуп, андан соң турмуш жолун аттанышыңызга тилектешпиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздан да жыйынтыктайбыз. Сизге да келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.